Бүгін иншалла хутбабызда бирдиктүү тема, жалпы Кыргызстан боюнча ушул темада талактын кесепеттери, талак деген үй бүлө ажырашканда айтыла турган бошотуу деген сөз, жана талак берүүнүн эрежелери деген кыскача эле убакытта сөз кылабыз. Талак бербеш керек, талак берүү күнөө экендиги жөнүндө көп эле аят хадистерди уккансыздар. Бүгүн биз ал жөнүндө көп басым жасабайбыз. Бирок эрежелери жөнүндө көбүрөөк сүйлөшөбүз. Моюн калыш керек, талак берүүнүн эрежелерин көбүбүз билбейбиз, билсек дагы аны кылбайбыз. Ачуу келген учурда эрежесине карабай эле аткарып коебуз. Албетте талак берүү хадис бар. Абгадул халал илаллах ат-талак. Алла Таалага адал болгон, уруксат берилген нерселердин арасынан Алланы эң көп ачуусун келтире турган нерсе бул талак сөзү. Үй бүлө ажырап атканда. Ал деген сөз Алла Таала уруксат берген, бирок үй бүлө ажыраганда Алла Таала көп ачууланат. Мына ошондуктан шариятыбыз колунан келишинче талак бербегенге, үй бүлөнү бекем кармаганга буйруйт. Кимде ким такыр жашаганга мүмкүнчүлүк болбой калган болсо, анда шарият уруксат берет, талак бергенге уруксат берет. Бирок ал талактын эрежелери жөнүндө айтыштан алдын бир нече хадистерди, аяттарды айтабыз. Бирок бул аял кишилерге тиешелүү болгон хадистер, бирок бардыгыбыздын аялыбыз бар, көпчүлүгүбүздүн карындаштарыбыз, эжелерибиз, туугандарыбыз бар. Бир сиздердин айткан сөзүңүздөр өтөт, сырттан башка айткандан караганда. Жана кээде мына эркектер сиздер дагы аял кишилердин үй бүлөсүнүн ажырашына себепчи болуп каласыздар, болуп калабыз. Алла Таала жакшы аялдар жөнүндө мынтип айткан. Анткени аялдардын бардыгы мен эң жакшы болсом дейт. Эркектердин бардыгы мен жакшы болсом. Фасалихат эң жакшы аял канитат. Бул барына шүгүр кылган, канаат кылган. Хафидат лил гайб бима хафидаллах. Алла сакта деген нерсе өкүм менен күйөөсү жок учурда сактагандар. Өзүнүн набирин жана күйөөсүнүн мал дүйнөсүн. Ушулар жакшы адамдар. Эми пайгамбарыбыз айткан, аял киши ида соллат хамсаха. Эгер аял киши 5 убакыт намазын окуса, бармактар менен эсептесе экен болот. 5 убакыт намазын окуса, ва сомат шахраха, Рамазан айында орозосун кармаса, ва хафидат фаржаха, өзүнүн набирин сактаса, ал деген сөз зына кылбаса, так жүрсө, ва атаат заужаха, күйөөсүнө моюн сунса, кыямат күндө кыйла лаха удхилил жанната мин айя абвабил жанна шаат. Кыямат күндө айтылат, бейиштин 8 эшиги бар, билесиздер. 8 эшигинин каалаганынан кире бер деген сөз айтылат. Эркек кишилерге караганда аял кишилерге бейишти жеңил кылган. Кайсы нерсе? 5 убакыт намазын окуса, орозосун кармаса, өзүнүн набирин сактаса, жана күйөөсүнө моюн сунса, бейиштин каалаганынан кирет. Эгерде эми караңыздар, ушул бейишти каалаган адам 8 эшигинен кирем деп ушул айтылган нерселердин баарын кылган аялга ким талак берет, айтыңыздарчы? Эч ким талак бербейт. Өтө бир эмеси акылы айнып калып, ал акыл айнаган адамдарга негизи шарият деле милдеттендирбейт деп намаз окуганга бuyt. Өтө эле начар адам болсо, мул нерселерди аткарган адамга эч ким талак бербейт. Айтайын деген нерсе кандай? Көйгөй ушул нерселерди аялдар аткарбай аткандан. Ушул нерсени эркектер берип атат. Эми эркектер биз ушул нерсеге себеп болуп калдык, айрыкча токчулук учурда. Ол ушундай деп атабы? Ол мындай деп туруп биз эркектер да аралашып койгондор бар. Мен керек болсо мынтип көрсөтүп коем. Сен да мындай кыл да, андай кыл да деп. Мынул нерсени биз совет беришибиз керек. Карындашым, эжем, сен бейишке киришиң керек болсо намазың бекем оку. Орозоңду карма. Өзүңү таза тут. Күйөөңө моюнсун болду. Сен ахирет тут. Бирок ушул нерсе кылбастан, ол кам өткөндө чакырганда келбей койду, өткөндө унутпай койду. Ушунун эсебинен талак бергенге биз эркек кишилер да себепчи болуп калабыз. Эми байкаңыздар, ушундай багыт бериле берген болсо, ушул сөздү байкаңыздар, күйөөсү аялына айтса кандай болот? Эми аялдарыңызга айтыңыздар эле, сен 5 убакыт намаз окусаң, 5, аны ончу укпашы мүмкүн да, өзүнө турулап айтат деп. Ушуну
бир туугандар айткан болсо туура эле угат анычы. Сен бул дүйнө биз жашай турган дүйнө эмес, сыноо дүйнө. Баары бир өлөбүз дагы кыяматта сурактын алдында турабыз. Сен бейишиң мут. Бул адамдарга талак берилбейт. Эгерде ушулар аткарылган болсо талак берилмейт. Көйгөй азыркы учурда көйгөй токчулук учурда өтө Алла Тааланын берип койгон кеңчилдик учурда наразылык, жетпестик нерсе менен көйгөй болуп атат. Анан эркек кишилер талак бериш керек дегенде талакты ачуу келгенде көбүнчөлөр ушинтип келет да, дамла ачуум келип берип койдум эле дейт. Көбүнчө көйгөйлөрдө сүйлөшүп, сырдашып, кээде шарият менен чечкенге аракет кылып сүйлөшүп отурганда бардыгы эле ачууга төңкөйт. Ачууга төңкөлүнбөйт. Анткени Алла Таала эскертип койгон. Инна нафс ла аммаратун бису. Муну ул нафси жамандыкка гана буйруйт. Ачуу келгенде сөз жамандыкка буйруйт. Эскертип коелу, мечит кызматчылары ай сайын акча жыйналат, ушул ай бүгүн ошо туура келип калыптыр. Анткени мечиттин бюджети сиздердин мойнуңуздарда, жамааттын мойнунда. Пайгамбарыбыз байкаңыздар да. Эмени ар бир нерседе биз эрежени карашыбыз керек. Ачуу келгенде ушундай болуп калды эле деп туруп көйгөйлөр төңкөйбүз. Ал көйгөйлөргө төңкөлүнбөйт. Анткени бизге нафси жамандыкка буйруйт деген, жана дагы экинчи аяттар инна шайтана аду мубин, анык душман деген. Ошол нерсе менен бизди ушул нерсеге буйруйт, талаккачы. Анан хадис бар. Иблис, шайтан өзүнүн аскерлерине деген сөз жин жана адамдан болгон шайтандарына бер жака көңүл бурарсыздар. Сиздер карабасаңыздар ham чогулта берет иншалла. Жакын келгенде чуксаңыздар болот. Буйруйт адамдарды азгырганга. Ошолордун арасынан эң жакыны үй бүлөнү ажыраштырып салгандар. Үй бүлөнү ажыраштыргандан кийин көйгөй ушундай болот. Адам андан башка жамандыктар боло берет. Зына, күнөө, бири-бири менен душмандашкан, үй бүлө ажырашкандан кийин болот. Эми эркек кишилер ушул жерде биз айттык. Талак берүүнүн эрежелерин бир эстеп калайлы. Талак 3 түрдө болот туугандар. Биздин Абу Ханифа мазхаб боюнча намазды биз кырына чыгарып окуйбуз го, мисалы Абу Ханифа мазхабы боюнча окуйлу деп көп айтып, ушул нерсеге альхамдулилля келе атабыз. Талакты дагы ушул мазхабтын ичинде пайгамбарыбыз айткандай кылайлы. 3 түрдө болот. Биринчиси бул арам талак. Ким ушундай талак берсе, Аллахтын алдында кыяматта жооп берет. Күнөө болчу. Экинчи түр бидат талак. Динибизде жок, ойлоп тапкан учурда айтылган. Мунун дагы кесепети бар. Үчүнчүсү уруксат берилген, шариатка дал келген. Кээ бир фикх китептерде сунни талак деп коет. Сүннөткө дал келген талак. Эми ушул 3 түрдүн эң проблемасы, биз мына шариатка дал келген талакты эч бирибиз айтпайт. Муну ол мечитте бир адам ушинтип айтпайт деп коркпай айтсагам эле болот. Айткан болсо мен кечирим сурайм, мен ушинтип айтат болчумун депчи. Арам талак, анан бидат талакты колдонот. Алар кайсылар? Биринчиси арам талак деген, аял киши хайз болгон учурда талак берилсе арам болчу. Талак түшөт, бирок арам. Абдулла ибн Умар радhiyallahu баласы Абдулла аялына талак бергенде пайгамбарыбыз айткын ал кайтарып алсын. Талак 3 талакка жеткенге чейин кайтарып алса, кайтарып алсын дагы хайзы бүткөндөн кийин таза болгон учурда каласа талак берсин. Бул кайтарып алганга буйрулган. Арам. Эмнеге арам? Анткени хайз келген учурда аял киши оорлуу болот. Өзүнүн жаны менен алышып аткан учур болот. Бизде эле мисалы ооруп аткан учурда ичкинин көңүлүн карабай каласың го, мисалы ойду келди сүйлөпчү. Ошондой болуп калат. Бул учурда шариат жеңилдетилген, талак бербегиле. Мейли уруш талашкан болбосо анын өзүнүн көйгөйү, бирок үй бүлө ажыранга барбасын. Эгер талак берген болсоң, арам сага депчи. Кыяматта башың менен жооп бересиң деген өкүм. Ошондуктан эркек кишилер аял киши хайз келген учурда талак деген темадан алыс жүрөбүз. Ким талак деген сөздү айтып ажырашса, күнөө. Анын кафараты кайтарып алыш керек. Андан кийин өзгөчө бул тазаланган малда айтылат. Бул биринчи. Экинчиси бидат талак. Бидат талак хайз эмес, бирок таза учур. Бирок ал учурда жашап аткан, кошулуп, кадимкиде жашап аткан учурда урушуп кетти да талак айтылды. Ушул бул бидат талак. Бул учурда да кыяматта жооп беребиз.
Үчүнчүсү шариатка дал келген, ал кайсысы кандай болот? Биз берип аткан талактардын баардыгы ушул бидатка кошулат. Мисалы, жашап атат, урушуп кетти, кайсы бир себептер болду дагы. Бир 2-3 күн мурда эле жашаган, кошулган, бүгүн талак берип атат. Жооп берилет, бул бидат талак. Шариатка дал келген талак мындай туугандар. Ачуу келдиң, кандай учурда? Таза учурбу? Туруптур, шашпай тур. Эми жашоо болбой калды. Эртең хайызым келет, хайыздан тазаланасын, кошулбай туруп талак айтылат. Муну шариатта буйруган талак. Эгер ажыраш керек болсо, шариат уруксат берген да, болбой баратсаңар күткүлө. 1 ай эркек киши өзүнө сурок алат ошондочу. Эми элестетиңиздер, ошентип айтканда кайсы семья ажырайт өзүңүзчү? Шашпай тур. Кээде айтат го, мен коркутуш үчүн талак айтып койдум. Мейли коркутуш үчүн көп ыкмаларды колдонот. Ал өзүнүн семьясы да, ар түрдүү колду ким кайсы жол менен, бирок шариатыбыз ушуну үйрөткөн. Болбой баратабы, мейли сен мен менен жашабай турган болтасыңбы? Мейли токтоп тур. Азыр бул туфурда, тазада талак бергенге шариатыбыз уруксат берет. Туруп тур. Эртең хайызың келет, дагы ошол тазаланасын, андан кийин талак берилет. Ушундай кылыш керек, ажыраш керек болсо. Эгер ушундай жол менен ажырашкан болсо, күнөө эмес. Жана ажырабайт дагы шариат боюнча. Мындан кийинкисин айтайынбы? Талак бергенден кийин 3 хайыз өткөнгө чейин бул рожаи талак эсептелинет дагы. Аял киши мурда кандай жүрсө ушундай жүрөр. Мындай жолугу жок күйөөсүнүн алдындачы. Анткени жарым аялы. 3 хайыз бүткөндөн кийин анан иддасы бүткөндө чужойго айланат. Ага чейин үйдө чогуу жашай берет. Үйдөн чыгарбаш керек. Бул семейный сыр. Үйдө болгон нерсени сыртка чыгарылбайт го. Талак берилди азыркыдай кылып, таза абалда 3 ай үйүндө тамак кылат, балдарын карап жүрөр. Эми караңыздар, 3 ай бүткөндөн кийин такыр жашабай турган адам ошондо кетет да, майли эми бизден кап болбо деп туруп ажырап кетилет. Байкаңыздар, бирок ушундай эреже менен кыла турган болмосок, 1 айга жетпей кой. Кайра жашайбыз деп. Үй бүлө ажырабайт. Тилекке каршы көп учурда семьялар ажырашканы, үй бүлөлөр бири-бирин карашпай кеткендигин себеби ушундай болуп эсептелинет.